Қазақстан Республикасы. Хан Кошой эл аралык кыргыз күрөшү биринчи жолу Кыргыз Шырдагы фестивалынын алкагында уюштурулуп, бир катар коңшу мамлекеттерден балбандар келген. Алардын катарында казак балбаны Нурдөөлөт Максат уулу дагы бар. Бул спорттун түрү менен 5 жылдан бери машыгат. Айтымында кыргыз күрөшү өзүнүн тактикасы менен казак күрөшүнөн айырмаланат. Қазақстан Республикасы Жамбыл облусунан келдим. Осы Кыргыз күрөсүнөн биринчи рет күрөсүп турмун. Кыргызстанга рахмет. Кыргызстан жакшы, табигаты баары керемет унады. Кыргыз күрөсү бунун алдында дзюдо менен айналышканбыз. Кыргыз күрөсү бел поястан со бизге тааныш. Сондуктан биз азыр биринчи рет күрөсүп жатырбыз. Эр жүрөктүүлүк, эптүүлүк жана эрк мүнөздү калыптандырган кыргыз күрөшү улуу Манас эпосунда дагы кеңири айтылат. Айтылуу Көкөтөйдүн ашындагы Кошой менен Жолойдун күрөшү. Жолборс менен арстандай жолукканда айкашып, кара жерге чаң түшүп, көк асманды бүркөптүр деп сүрөттөлөт. Кыргыз күрөшү боюнча мелдеш бегеринен Хан Кошой деп аталган жок. Улуу баянда Хан Кошой менен калмак балбаны Жолойдун күрөшү кенен сүрөттөлөт. 7 күн 7 түн күрөштөн кийин кыргыз балбаны Кошой жеңишке жетет. Батасы эки болбогон, баа деген кеби чеки болбогон, кайыптан бата алган, өзгөчө касиетке кедер болгон катагандын Хан Кошой атабыздын бүгүн ошо кишини улуктап, ошо кишини урматтап, ошо кишинин атындагы эл аралык деңгээлдеги балбандарды мелдеш өтүүдө ушул жерден Кошой атабыз жөнүндө бир мисал айткым келет. Кошой атабыз Бабедин деген мазарда частазымдан баталган 40 балбанын бир жыгы балбан Кошой атанган дегенде, боюнда 1000 балбандын тулку боюнда 1000 кишилик күчү болгон, ошондо зор күчкө кедер болгон. Мелдешке жалпы 60тан ашык балбандар катышты. Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринен жана 7 дубан 2 шаардан балбандар келген. Иш-чара спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан уюштурулуп, байгеге жалпы 600 000 сом бөлүнгөн. Бул мелдешти биз жыл сайын өткөрүп турууну пландадык. Ушул ат башы ынтымак коому менен биргеликте, ат башы администрациясы, биздин спорт агенттик баары менен биргеликте иштеп атабыз. Кийинки жылы жана мындан ары жыл сайын эл аралык болуп өтүп турат. Балбандар 66, 78, 90 жана 90 килограммдан жогорку 4 салмак категория боюнча күч сынашышты. Жеңүүчүлөргө ар бир салмак категория боюнча 1-2, 3 орундар үчүн акчалай жана грамоталар тапшырылды. Баш байгеге 4 жеңүүчүнүн ар бирине 80 000 сом өлчөмүндөгү сертификат тапшырылып, Хан Кошой куру тагылды. 3 күчтүү балбан менен күрөштүм. 2 балбанды утуп, 3-курукта 4 финалда казак балбанын утуп чемпион болдум. Күрөш мындай деңгээлде өтө эле келе иш жакта. Сезимдерим жакшы, могу курду. Экинчи курум буюрса. Мурда да бир куруткан болчу. Бул экинчи курум болду. Хан Кошой куру аябай сыймыктанып атам. Кыргыз күрөшү бул жөн гана спорт эмес. Бул кыргыз элинин Орто Азиядагы бай маданий мурасын чагылдырган символ. Ал региондогу башка улуттук күрөш түрлөрү менен катар көчмөн цивилизациясынын жандуу бөлүгү катары дүйнөгө таанытылып келе жатат. Гүлира Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.